Амансыз белим. Эфирде 5-де 5-і. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Biz бүгін дипломдың барқы жөнінде кеп кылалы деп атабыз. Диплом жөнінде элдин баары айтты. Соцсетте окумушта кеп болду. Аны эң аягында мен дагы айтып коеюн дедим, бирок мен ойлоп атам, биз ошол айтылган сөздүн таптакыр башкачараак кеп кылабыз деп ойлоп турам. Дегенде мен бүгүнкү коноктору менен тааныштырып алайын, андан кийин кепти баштайбыз. Менин оң жагымда Ташболот Балтабаев, медицина илимдеринин доктору, мурдакы жогорку кеңештин депутаты. Акылбек Сариев, коомдук ишмер, мурдакы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы. Алмазбек Акматалиев, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору. Чынар Капарова, Жусуп Бала Сагынатындагы Улуттук университеттин окутуучусу, белгилүү журналист. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Коомчулукта диплом жөнүндө кеп бар талкууланып бүттү. Бирок улам кайра эле кеп болуп атат да. Кээде мен ойлойм, саясий тирешүүдөн же саясий бир чыңалууда ушундай жакшы темалар, жакшы бир маселелер көтөрүлүп калат экен да. Диплом буга чейин тоңуп жаткан маселе болчу. Эч ким көтөргөн да эмес, эч ким сөз да кылган эмес. Ал жакта коррупциянын бардыгы болгон, керек болсо мурдагы жылдары, илгерки жылдары дипломду ар бир университет каалагандай жасай бергенин билдик да. Демек, бул маселе менен диплом саясатын бир топ тизгиндеп алгандай болдук деп ойлойм да. Келиңиздер. Диплом маселеси боюнча дегенде улугаттар сизден баштайлы, Ташболот ага. Баштаса баштайлы. Диплом негизи керекпи, керек эмеспи деген сөз туура эмес экенин да айтып атабыз. Бирок диплом маселеси негизи ушу карап көрөлүчү. Бүгүнкү талкуудагы, деги элдин талкуусундагы сиздин көз карашыңыз кандай болду? Керим, мен сени кичине мындай кошумча кылып кетейин, поправка кылып кетейин деген. Сөз түрдөн болот. Сөз диплом жөнүндө эмес, билим жөнүндө болуш керек. Билим жөнүндө айтып бердик. Эми ушуну билимдин диплом бул кагаз. Бар болгону бул кагаз. Бул кагаз кантип азыр алынып атканын бүт эл билет. Ооба. Ошондуктан бүгүнкү жогорку окуу жайдын деңгээли жөнүндө сөз кетиш керек. Менин оюм боюнча. Экинчиси, мамлекеттик кызматтарга, айрыкча жогорку кеңешке жана башка мамлекеттик кызматтар бар да, жооптуу. Ошол жерлерге биринчи кезекте чыныгы билими бар адамдар келиш керек. Экинчи, ошол билимдин, ошол адистиктин чоң тажрыйбасы бар. Диплом ал жетишсиз. Мен айтып кетпедимби, диплом бул кагаз деп. Ошондуктан Кыргызстандын кандайдыр бир маселесини ушул боюнча адистерин, жетекчилерин көтөрөбүз дей турган болсок, Кыргызстанды көтөрөбүз дей турган болсок, билимдин сапаты жана ошондой эле ошол сапаттуу билим алган инсандардын чоң тажрыйбасы. Ошонун негизинде гана келиш керек деп эсептейм. Диплом жөнөкөй эле кагаз экен да. Ташболот ага айтты, ошондойбу? Эми албетте кагаз ал. Себеби Азыркы учурда кагаз. Дипломду берип атабыз. Демек дипломду эле керек жок экен. Маселе баягы аталышында эмес да. Мен башкача маселени башкача кое берлем. Жогорку кеңешке билимдүү депутаттар керекпи? Менин оюмча, Кыргызстанда бир дагы мындай аң сезими ордунда адам кереги жок деп жооп бербейт буга. Билимдүү, бирок эмеси жок. Диплом жок болсо эле боло берет. Билимдүү адамдар керекпи? Керек. Сөз керек, Ал эмнеден чыгып атат? Депутаттын функцияларынан, укугунан, башка жоопкерчилигинен чыгып атат, Мыйзам кабыл алыш керек, өз кабыл алган мыйзамды көзөмөлдөш керек деген маселелерди анализ жасасак эле түшүнүктүү болот, Билимдүү адам келиш керек экен. Эми билимдүү адамды ошол билимин тастыктаган эмне документ бар? Кыргызстан боюнча башка мамлекеттерде деле бирден бир документ бул диплом. Ошон үчүн кагаз деп атат Ташболот. Мен түшүнгөнүмө караганда. Эми жогорку кеңешке билимдүү адамдар керек дегенге, мисалы жанагы кереги жок, дипломдун кереги жок деп демилгелеп аткан депутаттар деле билимдүү адамдар керекпи десең, керек деп эле жооп берет.
Эми маселе башкада. Эми ошол диплом, ошол билимдүү экенин тастыктайбы? Далилдейби? Тастыктайбы? Вот маселе ушундай. Эми тастыктайбы дегенде бул жерде ар бир адамга жараша ал. Бирөөнүкүн тастыктайт, бирөөнүкүн тастыктабайт, бирөөнүкүн кичине тастыктайт, бирөөнүкүн көбүрөөк тастыктайт. Ал индивидуальный нерсе да. Диплом деген индивидуальный нерсе да. Бирөө окуган, бирөө начар окуган, бирөө чала окуган дегендей. Бирөө окубай эле алган. Окубай эле алганы мүмкүн, Ошон үчүн вопросту мен мындай коет элем. Анан эми бул демилгечилердин логикасын мен мындай түшүндүм да. Конституцияда жок. Бирок конституциялык мыйзамга кошуп атасыңар дегенден чыгып атабы деп атам да. Эми конституцияда жок мындай керек болсо конституциянын ичинде бир статьясы экинчи статьяга карама каршы келген статьялар бар. Мисалы бир статьяда жүрөт: ар бир кыргыздын аты уулу шайлаганга же шайланганга укугу бар деп турат. Бир статьяда. Экинчи статьяны карасаң, мисалы ошолдо президенттики 35 жашка чыгышың керек. 15 жыл жашашың керек. Бул чектөөбү? Чектөө. Депутаттын жашын чектедикпи? Чектедик. Анда ошонун баарын алып салалы анда. Анда ошонун баарын алып салалы да. Ошон үчүн мен айтаар элем, баягы мен үчүн конституция деген мындай бир өтө мындай өзгөчө документ да. Эгер ошондон чыккан нерсе деп талкууга түшүп атса бул. Биринчи нерсе бул мыйзам. Бул болгондо да баш мыйзам. Калган мыйзамдын баары ошол конституцияга төп келиш керек деп атабыз. Бул бир. Экинчиси бул коомдук келишим. Биз чогулдук дагы айттык, туугандар, момундай жашайлы. Бийлик бутактары момундай болсун. Момундай эркиндиктерди кепилдик кылалы. И так далее, бул коомдук келишим. Анан үчүнчү нерсеси эми бул кыял. Бул лозунгтар. Бул баалуулуктар. Мисалы, ар бир адам бекер билим алууга укуктуу. Ар бир мунун баары лозунг. Ал лозунг бүгүн ишке ашпай атканын баарыбыз эле көрүп атабыз. Мүмкүн дагы 10 жыл ашпайт. Бирок биз бул дүйнөлүк коомчулукка айтып атабыз да. Биз ушундай бир кыялыбыз бар. Биз ушундай бир мамлекет куралы деп атабыз. Депчи. То есть ошон үчүн ушул 3 өзгөчөлүгүндө албетте укуктук жагы жанагы кыялга каршы келиши мүмкүн. Туурабы? Ушундай процесс жүрүп атабы деп ойлойм. Атаңгөр жанагы демилгечилерди чакырсак болмокто, бирок мен демилгечилерди чакырдым. Алар президенткече парламентке депутаттыкка диплом керек дегенде жанагы демилгечилердин баардыгы жер карап отуруп калыптыр да. Ала келип алып сүйлөгөндөн деле баары кереги жок экен деп эле отуруп калды. Коркту окшойт да. Айла жок, алар келбей койду, анан мен сиздерди чакырдым. Сиздин оюңуз? Алмазбек ака айтып атат, конституцияда эми сиз айткандай, биринчиден мен таң калганым, азыркы депутаттар жаңы шайланып келди 5 жылга. Бул диплом же болсо билим жөнүндө маселе койбош керек эле эртеде бүгүнкү. Ооба, жөн эле ашыкча биринчиден. Себеби эч ким билбей атат. Ошол сөзүңүз каралжы демилгечилер деп атасыз. Мен карап көрдүм, 6 демилгечинин 4-өө ушул мыйзамды өзлөрү алган экен. Да. 2020-жылы. Мурунку союздун депутаттары да. Эми ошол кезде маселени көтөрбөй, шайлоо бүткөндөн кийин көтөргөн себебинде түпкү теги башка жакта болуш керек. Бул жерде албай билимдин зарылчылыгы же зарылдыгы эместигинде маселе турган жок. Менимче маселе жанагы билим ошол билимдин деңгээлинде эмес, ошо кагаздын бар жоктугун же болбосо мыйзамсыз алынгандын текшерүүдөн келип чыккан маселе. Ошол ыктайт да. Бул мыйзамды кабыл алуу менен эмне маселе чечилиши мүмкүн болчу? Ошол текшерүүлөр токтомок. Эгер парламенттин ичинде гана депутаттарды текшере албайт болчу. 5 жылга чейин азыр эми зарылчылыгы жок, анткени шайланып келишти. Бүгүнкү күндө бул чекти алып таштаган менен кайра шайлоо болушу мүмкүн эмес. Ооба. Башка маселе эгер эмки күздө дагы шайлоо боло турган болсо, демек экинчи бир себеп болушу мүмкүн, кайра күздө жаңы шайлоо болушу мүмкүн. Ошого даярданып аткандыр маселе болушу мүмкүн. Муну ачык айтпай атат, жанагы демилгечилерди мен окуп көрдүм, тиги түшүндүрмөсүн эмне себептен кирип атканын. Эми ал окусаңыз чын өзүңүз түшүнбөйсүз эмнеге кирип атканын. Себеби бир аргумент айтыш керек болчу да. Конституцияга шылтоо болуп, андай мындай болушу мүмкүн эмес. Себеби азыр айтып кетти, аксакал тиги конституциянын баары көрсөтүлбөйт.
ооба конституцияда көрсөтүлбөйт. Ошого караганда мисалы шайлоого укукту деген биздин жарандардын биометрикалык маалымат бербеген үчүн шайлоо укугун ажыратып койбодукпу. Конституциялык палата мыйзам түзөп чечип койду. Ал жерде жүз миңдеген биздин жарандар мисалы шайлоо укугунан четтелип калган. Анын маселесин эч ким көтөргөн жок. А негедир кандайдыр бир эки кишинин диплому балким жараксыздыр, ошонун жөнүндө талаш тартыш чыккан өзү себеби түшүнүксүз да. Мен сиздин оюңузда мындай ойго келип атат да, бул жөн эле саясий баягы элди алаксытып тура турган эле бир оюн кылып коюшкан окшойт да. Мындай да эл муну менен эч качан алаксыбайт. Бул ошол демилгечилер же ошол демилгечинин тегерегиндерге керек нерсе болчу да. Баягы казанчынын өзү эркек кайдан кулак чыгарса болуп тур да. Ошол мен бир себебин ошол көрүп турам. Жанагындай массалык текшербедик. Текшербей эле койсун. Эми анын канчасын ачык айтып атат. Шектүү деп 4 депутаттыкы деп айтып аттыр, кийин 2 болуп калды. 2 дагы бизге анык деп чыгып атпайбы? Ооба. Балким азыр отурган 90дун ичинде жарымы шектүүдүр. Ошонун тегерегинде караш керек. Чынарайым, сиз кандай дейсиз? Эми мындайда диплом маселеси качандыр бир кезде ушинтип коомдук талкууга алынмак. Ошонун мезгили азыр келип жетти да. Анткени коом дагы, шайланып келген адамдар дагы бул дипломдордун жасалмалуу экендигин билип жүрүшкөн, бирок ошол нерсе бүгүн жарылып атат да, бүгүн чыгып атат. Анан эң негизгиси бул жасалма диплом 4-5 адамдан аныкталып калат. Тим болгону менен ошол жогорку кеңештеги депутаттардын сүйлөр ичинен, жүрүм турумунан, акыл көрөңгөсүнөн алардын диплому жөн эле сатылып алынган экендигинин далили болуп берип атат. Мисалы жогорку окуу жайына барган студентти жок эле дегенде мына агай бизде көп окутту да студенттерде барып жок дегенде эле бир 3 окуган студент адабий тилдик нормада сүйлөш деген эмне экенин, багыл чоң трибуналга барганда жаргон сөздөрдү колдонбош керек экендигин, анан жанагындай диалект говорлорду бул элементардуу жагын мен айтып атам да. Ошол нерселерди колдонбош керек экендигин жок дегенде ошону үйрөнүп чыгат. А бүгүнкү биздин депутаттар кандай болуп атат? Мына ыйык трибуна деп коебуз. Анткени ошончо адамдын шайлоосу менен, ошончо адамдын ишеними менен ошол эч ким кире албай аткан жакшы бир ак өргөгө барып, анан элдин атынан сүйлөп аткандагы сөздөрүнөн уяласың. Анан ооба чындыгында айтып атат Ташболот агай. Бир кагаз деп атат. Бирок ошол кагаз союз учурунда, сиздердин учурда ыйык кабыл алынчу да. Анткени мына бизге жакында эле ушул улуттук университетке мамлекеттик катчыбыз келип кетти. Ошол мамлекеттик катчыбыз айтып атат да, мен 3 жыл удаасы менен тапшырып өтпөй калып армияга барып 5 жыл дегенден кийин анан университетке өттүм деп атат. Мына ошол чындыгында эле диплом алган, чындыгында эле ошол билимге суусаган, анан ошол учурдун талабы болгон да. Талабы болгон үчүн ушундай нерсеге келип жетип атат. А бүгүнкү күнү депутаттарды мен багыл кылмыш ишин козготпой эле, дипломун чукубай эле, сүйлөгөн сөзүнөн, жүрүм турумунан эле дипломду сатып алганын мен далилдеп бере алам өзүм үчүн. Жөнөкөй эле көрүп эле. Көрүп эле. Анткени мына ошол жерден сүйлөп аткан сөзүнөн уяласың. Анан мисалы үчүн союз учурунда деле азыр россиялык мектептерде деле университет эмес, мектептерде риторика деген сонун сабагы бар. Бизде ошол сабактардын көбү алынып калыптыр агай. Жогорку окуу жайларынан алынып калыптыр. Бардык мына риториканы биз бардык илимдердин ханышасы деп эсептеп келебиз. Анткени ал сүйлөгөнгө үйрөтөт, баарлашканга үйрөтөт, коомчулук менен мамиле түзгөнгө үйрөтө турган бир чоң илим да. А биздин ошол депутаттар эл менен жолукканда сүйлөй албайт. Кайсы сөздү сүйлөөрүн, кантип ишендирерин, кайсыл жолго багыттаарын билишпейт. Анан билим менен акылды аралаштырып айтып атабыз. Биз мисалы үчүн диплому бар адамдын баарын эле акылдуу деп кабыл алышат да, эмнегедир пир тутуп алышат. Жок, билимди алып, дипломду алып койгон мүмкүн ал мыкты билимдүү болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда акылсыз болуп калышы мүмкүн да. Акылсыз болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бизде кандай сонун адамдарыбыз бар эле, Мойтаке, Сартаке, анын академияны бүтүргөн эмес. Аларда диплом жок, табиятынан билимдүү, табиятынан акылдуу. Акылдуу гана эмес, өтө мындай гениалдуу адамдар да, бирок диплому жок. Мына маселе ушул жерде азыр жанагы демилгечилер айтып атпайбы? Билимдүү адамдар укмуштай көп жүрөт, бирок диплому жок. Ошолор келсе жакшы болот эле деген бир шылтоосун азыр киргизип атышпайбы буларчы? Бирок университеттер анда эмне үчүн түптөлдү? Академиялар эмне үчүн түптөлдү? Ошол акылы бар адамдар, акылдуу болуп жаралгандар, тукумунан акылдуу болгон адамдар келип университетке окуп ошол акылын билим менен айкалыштырыш керек. Акыл көрөнгө. Анан билим деген бул адистик да.
бир адистикке ээ болосуң, ошол адистиктин аркасы менен агарып көгөрөсүң, ошол адистик аркылуу анан чоңоосуң, карьералык өсүш жасайсың. Кызыгы кээ бир адамдардын диплому жок, бирок укмуштай акылдуу, бирок укмуштай чоң иштер жасагандар бар да. Өзүн өнүктүргөн адамдар бар. Мен кече тамашалап Жумадил Эгембердиевге айттым, байке сиздин дипломуңуз бар десем, ой мен диплом билбейм дейт, бар жокпу дейт. Бирок укмуштай сонун нерселер жасап атат дегендей да. Жана агай айткандай, бул дипломдун жөн эле кагаз экенин мен айтып берейин. Союз учурунда бирок диплом укмуштай күчтүү болчу, туурабы? Бирок ал кезде окуш да кыйын болчу, окууга өтүш да кыйын болчу. Мен дагы 5 жыл окууга тапшырып өтпөй 6-жыл арам өткөм. Меникилер теңдер бүтүп кеткенде мен 1-чи курска киргем. 2 жыл ошонун ичинде армияда болдум да. Анан ушул укмуштай диплом алсам эле укмуш болот экенмин десем, көрсө жогорку кеңеш иштегенге гана керек болду диплом. Азыр үйдө жатат да. Кереги жок окшойт деп атам да мен дипломдун. Сиз ушундай передачаны алып барып атсаңыз анда керек да. Бирок буякка кереги жок болуп атпайбы? Диплом жок, 5 жылда Чынар айткан көп нерсени үйрөндүңүз да. Өзүңүзгө билбей аткандыр. Азыр сен кичине Жок, бу жерде каршы киши жок. Мен силерге каршы болом, башка айла жок. Окууңуз аркылуу, ошол диплом аркылуу сиз элге көрүнүп, кандайдыр бир тажрыйба топтоп, анан ушул орунду сизге ишенип берди да. Бул кишиде диплом бар деп. Диплом, билими бар, Диплом жөндөмү бар. Керим, биз эки нерсени мындай чаташтырып атабыз. Акылдуу адам менен билимдүү адамды. Акылдуу бул негизинен Кудайдан көбүнчө. Мына Мойтаке, Сартаке мисалдарын айтып атпайбы, Чынара? Билими жоктордон деле акылдуу болгон кыргыздарда. Бирок бүгүн биз кичине башка нерсени карап атабыз да. Эгерде билимдүү жана акылдуу керек болсо бизге, биз ошону тандашыбыз керек. Анан мына Акылбек мырза айтып кетти, жакшы көңүл бурбадык. Мен ошону дагы бир жолу кайталап коеюн. Бүгүнкү жогорку кеңеш тарабынан көтөрүлүп аткан мыйзам долбоору эмнени каңкуулайт? Мен түшүндүм, мисалы үчүн. Кантип? Мен мындай деп түшүндүм. Азыркы отурган депутаттардын ичинен дагы бир тобу канча процент экенин билбейм, жасалма диплом менен отурат дегенди билдирет. Ал жерде ошондой корпоративный бири-бирин колдоо деген маселе бар да. Анан келип айтат, Ашмат. Конок кылат, башка кылат дегендей мен айт. Сен ушундай демилге менен чыгып кой, биз колдоп коелук. Анан биздин артыбыздан түшпөсүн дегендей. Ооба. Менде ошондой күмөн бар. Мына бул киши дагы ошону айтып атат. Чынара ошону айтты. Ошондуктан жанагындай акылмандар жүрөт экен, алар депутат болуп. Азыркы заманда бул информациянын заманы, туурабы? Сен өзүңнүн дипломуң эле эмес, чоң дүйнө таануу деңгээлиң башка болуш керек. Акылман деген бул кичине башка багыттагы нерсе. Акылман деген сени жөн таарынтпайт, сага туура эмес иштерди кылбайт, бирөөдү сатпайт, уурулук кылбайт, түз сөзүн айтат, бир акылдуу сунуштарын айтат. Бирок ал бүгүнкү депутат менен акылмандын айырмасы ал абдан чоң нерсе. Депутат дагы бир жолу кайталайын. Мен башында да айттым. Абдан терең билимдүү болуш керек. Жана чоң тажрыйбалуу болуш керек. Жок, сиз каяктан айтып турасыз? Болбосо, кантип биз Кыргызстанды ошолорго тагдырын ошолорго ишенип беришибиз Берип атпайбызбы? Мына эл бербеди ушуларга, туурабы? Эми сен баягы абдан мындай талуу жерди койгоп атасың да, эл бербедиби деп. Эл маселеси бүгүнкү бул башка маселе. Эгер сен эл жөнүндө козгойм десең, башка жолу чогулалы, башка жолу сүйлөшөлү. Эл эмне үчүн ушундай акылсыз, билимсиз Кыскача айтып кое бериңиз эми. Адамдарга бүгүнкү мандатты Кыргызстандын тагдырын берип атат. Бул биздин элибиздин чоң трагедиясы. Эми бул эми качан оңолот, качан ордуна келет? Эми биз билебиз да, диалектика деген өнүгүүнүн закону улам барган сайын өйдө көтөрүлүп отурат. Биз кандайдыр бир 10 жылбы, 20 жылбы, 30 жылда айланып спираль ошол келет, эл түшүнөт. Бир төмөн түштүк. Биз азыр өтө төмөнбүз.
мен ушул мыйзамды демилгелеген кайсы депутаттар экенин так билбейм. Жана фракциянын лидерлери көбүнчө. Жок, эми мен аларды билбейм. Анан мен ушуга таң калып атам да, мындай саясат таануучу катары. Депутат албетте ар бир депутат өзүнүн электоратындагы коомдук пикирди эске алат. Кийинки шайлоого даярданат. Депутаттын табияты ошол. Ал жагыш керек. Мындай туура эмес ой болсо да жагыш керек. Мен абдан күмөн санап атам да, что ушул идея депутаттарга, жогорку кеңештин депутаттарына жогорку билимдин кереги жок. Диплом жок деген эле жогорку билимдин кереги жок деген сөз да. Ушунчалык эл арасында популярдуу дегенге мен ишене албайм. Мындай бир элге жаккан идея, эл дагы ушундай пикирде деп ишене албайм. Себеби кыргыз эли биз ар качан билимдүүлөрдү сыйлап келген элбиз. Ушундан улам Акылбек мырза айтканга мен дагы ойлонуп калдым да азыр. Булар мындай эле бир определенный бир топко керекпи деп атам. Ооба, өзүнүн баягы жыртыктештигин жагыш үчүн. Кандай максат, эмне деген максатты коюп атышат, аны ачык кыйын. Анан кийин Ташполот байке айткан нерсени эми мындай да мен мисалы ойлойм эми такыр эле азыркы мына 90 депутаттын мындай басымдуу көпчүлүгү мындай билимсиз, келесо, риторика менен сүйлөй албайт деп айтыш деле кыйын. Эми баягы кой аксагы менен миңдейбиз, эми арасында бардыр. Мына сүйлөй албаган, чоркок, мүмкүн болгондо билинбей калмакта алар көбүрөөк болуп кетип атпайбы? Мен буга макул боло албайм. Болсо билинбейт. Мен айтар элем, мен мисалы көпчүлүгү, менин жеке пикиримде көпчүлүгү нормальный, билимдүү, мекенчил, мындай бир Кыргызстанды алдыга сүйрөйлү деген депутаттарбы деп мен ишенем. Мекенчил дегениңизге макулмун. Бирок ошондой азыр по фамилияна кетсек, силер 3 киши менен токтойсуңар, чынар. Жок, ушул программа бүткөндөн кийин ошол 90 депутаттын списогун коюп алып, ары бери калчап көрсөк, мисалы үчүн, мен өзүм деле мындай айта алам да. Дал дебей эле, ГКМга кайрылбай эле, өзүм үчүн да, мунун билими жок, алган жок, бирок дипломду алып коюптур деп баа бере алам да. Жок, Анын чөнтөгүндө 3 диплом бар деп бере ооба, 3 диплом бар, 3 диплом бар. Жок, эми маселен коомчулукта билим деңгээлибиз начар экенин парламент жылдан жылга көрсөтүп келатат. Бул күзгү. Парламент бул элдин күзгүсү катары, элдин кызматын кылган мандикер катары иштеш керек болчу. Элдин кулу. Президент дагы, парламент дагы. Бирок ошол парламенттин бүгүнкү келип түзүлгөн парламенттин деңгээлин көрүп туруп, чын эле чынар айткандай, билим деңгээлибиз шайлоочулардын дагы, шайлануучулардын дагы деңгээли начар экенине арга жок айтышыбыз керек го деп атам мен. Жандай эмеспи? Эми азыр айтып атасыз, акыл, тубасы акыл, же болбосо билим деп акыл туура айтып атат. Анан бирок ушул маселеден ким жабыр тартты биринчи кезекте? Тилинен чаң чыккан, өнүктүү депутат, мисалы биринчи, атын айта берем, Рыскелди Момбеков мисалы. Күзгү шайлоого катышты. Ушул эле маселеде коюлган сот деле татына кайчы чечкен. Бирок экинчиде ошол эле сот, ошол эле комиссия четтетип койду. Бул эмненин белгиси? Демек бул баягы эмне айткандай дыкат текшерилгенден эмес, түшкөн буйртмага жашоо. Чалып жыгыш үчүн, Анан маселе мындай да, бул талаптар мыйзамда барбы жокпу, биз жөнөкөй бир акыл калчап иш кылышыбыз керек да. Жогорку кеңешке бараткан киши өзү уялыш керек, билими жок барган киши. Жогорку кеңешке өзү ал жерде эми сүйлөөчү трибуна эмес, сүйлөөчү жер эмес да. Негизи чындап келгенде биз жогорку кеңештин мындайча айтканда табиятын түшүнбөйбүз эмгичи. Ооба. Бул эмне кылыш керек негизи? Ооба. Ал жерде кол сүйлөп тиги айылды багыштын кереги жок депутатка. Депутат мыйзам жазып бериш керек. Ооба. Кынтыксыз кылып. Мына мен шайлоого катыштым, мен шайлануучу эмес, мыйзамдагы мүштүштөрдү көрүп ошону колдонгонго бардым, жаздым. Мына 22 айда 2 ай бою соттоштук. Мисалы, комиссия менен соттоштум, башка эч кылган жокмун. Азыр сайтка кирсеңиздер чечимдер турат. Соттордун да чечимин көргүлө, комиссиянын да чечимин көргүлө. Ошондо мыйзамдын мүчүлүктөрүн мен көрсөттүм элге. Эми ошо депутаттар ошого оңдошко кириш керек болчу биринчи кезекте.
Билимди маселени көтөрбөй. Билимди бул газетте кереги жок көтөрүлчү бүгүнкү күндө. Анткени бул маселе бул актуалдуу эмес. Анткени могу жарым жылда депутаттар өзүнүн билиминин бардыгын жоктугун көрсөткөн маселеге келген жок. Эгер кимдир бирөө ичинен өзүнүн билимсиздигин баягы көрсөтүп, же болбосо билимдин жогорулугун көрсөтүп анан ошол кезде маселе чыгып калгандан мыйзам белгиленсе башка маселе. Бул жерден жөндөн жок туруп эле бир маселе болду, жанагы дипломдор текшере баштагандан чыкты бул демеге. Мен айтпайм бул. Бирөө экөө бири-бирине байланыштуу. Дипломдор текшерилбегенде бул маселе демилген, бул мыйзам демилген эмес. Кала өрмөк, Эч ким демилген эмес. Муну баардыгы түшүнүп турат. Эгер ошол бойдон жабык бойдон калып иштеп кетип, бул мисалы президент тарабынан колдоого алынып баардык мамлекеттик кызматкерлердин билимин эмес, жанагы ошо билим алган канчалык деңгээлде мыйзамдуу алган жагын текшериле деп талап койбогондо бул маселе көтөрүлмөк эмес. Аны айтып атпайм, жарым жыл болду иштегенде. Кийинки 5-чи же болбосо 4-чү жылы көтөрсө болмок. Же болбосо былтыр демилгелеп атканды көтөрсө болмок. Бирок ал кезде эч ким бул маселени көтөргөн эмес. Мен каршы чыкканын көргөн эмесмин. Бирок жакшы болду да, акылуу экен. Анткени кайсы бирөөнү жыгыш үчүн саясий тирешүүдөн бир топ могул диплом маселесиндеги алишемдикти биз жогору чыгарып алдык. 95-жылы мына министрликте жанагы мүлкүнө байланышкан талаптар бар болчу. Туура? Анда көп талапкерлерди чапкан. Сенин ашыкча жакта жазып койгон оокатың бар экен деп. Бул ошол эле маселе. Шайлоонун негизги максаты эмнеде? Кандай ыкма менен жыга чабыш керек, кандай ыкма менен алып коюш керек. Болду, башка максат жок бул жерде. Бул эми саясий өңүттөгү талкуу болуп жатат да, биздики көбүрөөк. Эгерде саясатты алып салган боло турган болсок, бирок саясатты алып сала турган болсок, анда билим маселеси күнүгө көтөрүлө турган деңгээлге келип жетти. Билим деңгээли аябай аксап калды Кыргызстанда. Азыр мисалы үчүн ошол эле депутатты эмне үчүн депутат баратасың, ушунча бизнесиң бар десем, ой тиги окуган Дубошниктер эле депутат болду го деген ушул депутаттык деңгээлге жетип алып сүйлөгөн адамдардын жообун укканда чындыгында эле өзүн кошо депутат болгун келбей калат. Жана байлыгын сакташ үчүн дагы депутаттыкка барышкандар. Статус үчүн, байлыгын сакташ үчүн. Анан мына кечеден бери баягы Facebook баракчаларынан, социалдык баракчадан байкап атат болушуңуздар керек. Мектеп мугалимдеринин айлыгы, биринчи алган мугалимдердин айлыгы өздөрү көбүрөөк ушунча көбөйүп калгандыгы. Мен ойлойм ошол мугалимдердин айлыгынын мынча көтөрүлүп бериши мугалимдердин статусун бир чети чоңойтуп берүү, экинчи жагы ошол жоопкерчиликке багытталып атат деп эсептейм да. Анан мугалимдер дагы ошол айлыгым жогорулады деп тим болбостон биз деле мугалимбиз. Ошол биздикин эмне үчүн жогорулатты деген маселени суроону өзүнө коюп иштеш керек да. Эми ошол бүгүнкү доор поколениядагы мугалимдер жаңы поколениядагы, жаңы ыкмадагы, жаңы көз караштагы окуучуларды даярдап чыгарыш керек. Айтып атпайсызбы азыр? Санариптешүү мезгили, информациялык технологиялардын өнүккөн мезгили, маалыматтык согуштардын маалыматтык согуш болуп атат дүйнөдө, курал жарак менен кошулуп эле. Ошонун бардыгы тең акыл менен, билим менен. Баса еще айлык көтөрүлгөн менен биздин жашоо деңгээли көтөрүлгөн жок. Себеби кымбат болуп кетти. Талап. Баса еще 10 миңдик айлыкка бүгүнкү күндөгү 20 миң айлыктагы жашоо экөө бирдей болуп калды. Анан ошону айтсак болобу? 200 сом, 300 сом, 500 сом кошконго караганда андан көбүрөөк кошулду. Эгерде биз ошол айлыкты көтөрүлгөн маселени улам бир нерсеге кытай берсек, анда бензиндин же болбосо күнүмдүк турмуштун 2 эсе көтөрүлүшү бул айлыкты 2 эсе көтөргөнгө мажбур болгонго алып шартка коюлуп калды азыр. Баарын тең, бардыгы ал бүтүн мектеп эмес, жөнөкөй кызматкерлердин баарын көтөрүш керек. Себеби азыр жашоо тиричилик 2 эсе кымбаттап кетти. Кечеги алган айлыгына бүгүн оокат кыла албайт. Бирок ошол эле учурда биз мугалимдер жоопкерчиликти дагы ала жүрүшүбүз керек. Эми бул шартка жашап атат да. Мына бүгүнкү заманда туура мындай психологический жагынан айлыгы кымбат көтөрүлгөн сыяктуу болуп калды. Башка жакка бурулуп атабыз да. Айлыктын айлыкты да айтып коюш керек болуп калды. Эгерде биз кандайдыр бир стандартка алып келе турган болсок, мына бир жагы туура айтып атат. Көтөрбөсө мурунка караганда инфляция баарыны жеп атат. Анан алар кетип калышы мүмкүн көбү. Начар иштеши мүмкүн, аракет кылбашы мүмкүн. Бул башка маселе да кичине. Бул социалдык колдоо. Биз айтып, биз бүгүн көтөрүп аткан нерсе
Кыргызстандын тагдырын чече турган саясий уюмдун деңгээли кандай болот эгерде билими жоктор келсе, акча менен диплом сатып алгандар келсе, Кыргызстан түшүнүктүү да кандай мыйзамдар кабыл алынышы. Мындан мисалы үчүн 20 жыл мурунку парламентте ким отурган, азыр ким отурат? Мындай айырмасын таратып көрдү. Мындай курамына көз чаптырасыңарбы? Ооба. Көз чаптыра турган болсо, легендарлуу парламент деп сиздерге биз көз ыкталып чаптыра турган болсоңор, бул асман менен жердей. Асман менен жерде болуп калды. Бүгүнкү парламенттин деңгээли билим менен, тажрыйба менен жана ошондой эле бүгүнкү сенин жашоого, бүгүнкү саясатка болгон мамилең менен аныкталыш керек. Бүгүн ал жок болуп атпайбы? Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Себеби фактыны кабыл алалы. Түшүп кетти дейли. Себеби эмнеде? Бир эле себеби бар. Эл парламентке ишенбей калды. Мен ошону түшүндүрөм. Давай себебин издейли анда. Агай, себеби эмнеде деп ойлойсуз? Себеби рынок экономика келди. Буларды шайлап атканда, легендарный парламентти шайлап Жок, атканда. легендардан кийинки бул киши. Жок, ошол кезде, ошол эле 1-2 жыл, 2 жылдын баштарында ошону эле. Күчтүү болчу. То есть мындайча айтканда, сатып алуу, сатуу деген процесстер соодадан саясатка да келди. То есть биздин жанагы частный окуу жайлары пайда болду. То есть баягы рынок экономикасы өнүгүү менен тилекке каршы саясатка ал рынок экономиканын мыйзамдары, тобокелчиликтери, кесепеттеринин баары саясатка батыраак кирип кетти. Бул бир. Экинчиден, баягы эл 90-жылдары жакырлана түшпөдүбү? Баягы биз бутта түш. Ошо кезде как раз жанагы көпөстөр, акчалуулар уже добушту сатып ала баштады. Эми мисалы легендарный парламентте мисалы 3 айылдан эле бир депутат шайланган. Керек болсо 2 айылдан бир депутат шайланган. Каяш айтып коеюн. Албетте. Мына пикир айтып атпайбы? Рыночный экономика жаңы киргенде акча каражат, жашоо шарт төмөн болуп турганда ушул нерсе башталды деп. Мен 94-жылы катыштым Жогорку Кеңештин шайлоосуна. 12 кишиден бир тыйын бербей бизди кайра каерге барсак чай берип шайлоо болгон. Бир тыйын бербей 12 кишиден биринчи турда мен 33% алып биринчи орунду ээледим. Бир тыйын бербей. Ошондуктан мен сиз менен макул эмесмин. Эл ошондой жакырлыктын негизинде добуш сатууга өттү дегендей ойду айтып атат да. Андай эмес болчу. Менин оюм, парламентке болгон ишеним бүгүн элде жок. Ошонун негизинде ушундай жүрүп атат, сатылуулар жүрүп атат. Добушун мага баары бир дейт, ал деле, бул деле. Ошол кезде элде ишеним бар болчу. Бир күчтүүрөөктү, сапаттуураак, принциптүүрөөктү, сапаттуу кишилерди алып баралы деп. Ал кезде элде билим да бар эле. Ал кезде мамлекетке болгон күйүнчүлүк да бар эле. Канчалык кыйынчылык жашоо болбосун, эл ошондо кандидаттардан бир тыйын албай ушу шайлаган. Ошол күбөсү мен. Шайлап аткан адамдар ошол советтик окуунун билимдин акыркы муундары болуп калгандыр мүмкүн. Азыркы убакта мен азыр Алмазбек акайды колдойм, анткени азыркы убакта андай ишеним кеткенден кийин сен канчалык баягы каргансаң дагы сага ишенбейт да. Андан көрө бирдемени алыш керек. Андан көрө бирдеме алыш керек. Мына ушундай өзгөрдү да. Мүмкүн. өзгөргөндө дагы жаман жагын өзгөрдү. Бул дагы жаман жагына бир себеби болуш керек. Башмат ака айткан, мүмкүн бир дагы бир себеби да. Себептердин бири, туура. Эми бул мен факт жөнүндө айтып атам. Муну эч ким жөө албайт. Ошондуктан менин пикирим боюнча кыргыз эли кандайдыр бир этапты басып өтүп, кыйынчылыктарды басып өтүп, анан кийин биздин эгемендиктин баа баркына түшүнүп, мына азыр
көп эгемендигин жоготуп атат, ала албай атат. Ушул эгемендиктин баа баркына түшүнсө эл, ошондо чыныгы чыган адамдарды алып келип ошол жерге отургузат. Президентти да ошондой кылат, жогорку кеңешти ошондой кылат. Себеби бүгүн биздин конституция боюнча президент менен жогорку кеңеш кыргыз мамлекетинин тагдырын чече турган уюм болуп атпайбы? Бирок мамиле башка. Мен айтат элем да, мисалы үчүн ошол жасалма дипломун алган эле депутатты гана эмес, алган эле чиновникти гана эмес, ошол берип аткан мекемедеги кандайдыр бир жетекчилерди дагы бир жоопко тартып коюш керек да. Мейли ал эч ак ректорлуктан кеткен, мүмкүн ал эч ак университеттен кеткен, бирок ал адамдар бар да. Ошолорду дагы жоопкерчиликке тартуу менен бул маселеге чекит коюшу керек. Анан рынок экономикасынын келиши менен Алмаз агайды мен колдоп кетем. Байлар пайда болду, анан кедейлер пайда болду. Байлар акчасы бар, кедейлер мугалимдер барат, дипломун сатып алат, ошентип алыш эриш аркак ушундай бир саясат дейм да, бизнес жүрүп кеткен да. Ошону токтотуунун мезгили келди. Азыр деле бар. Азыр мисалы үчүн санарип системасы деп диплом жасап бериш мүмкүн эмес деп айтып атканы менен, бирок чет мамлекетке чыгып кетип, ошол жерде иштеп, акчасын ошол жерден которуп коюп, кайсыл бир мугалимди колуна алып коюп бүтүп аткан студенттер деле жок эмес. Ошонун баарын бөгөттөп. Бул жерден баягы дипломдун реалдуу дипломбу же жасалма дипломбу деген да бул чоң тема да, чоң тема. Себеби мына мен дагы ректормун, мына Чынар айымдагы ошол бир университетте иштейт. Мындай да жасалма диплом деген эмне? Жасалма дегенде жасалма дипломго университеттин ректорунун дагы жөнөкөй мугалимдердин дагы тиешеси жок. Ал жасалма да толук. Кайдан жасайт аны? Жок, аны башка жок, компьютерден эле жасап атышат. Компьютерден эле жасайт. Себеби жанагы номерлери так келбей калат да. Ошон үчүн баягы университеттерден баланча бүттүрө дегенде университеттер честно жооп берип атпайбы, бүткөн эмес деп. Бирок диплому жүрөт да. То есть ошон үчүн бөлүш керек да. Башка маселе мына Чынар айым айткандай, баягы реалдуу кирип коет. Реалдуу курстан курска көчөт, бирок фактически жок да. Бул экинчи типтеги мыйзам бузуу деп эсептейм да. Көбүнчөсү мен оюмча жана биринчиси. Азырлар мына мисалы бизге дагы мына академиянын бизге дагы ГКНБдан келип атат, УКМКдан текшерип жүрүп атат. Биз баарына жооп берип атабыз. Мисалы уже 2-3 случай болду. Биздин диплом менен жүрөт экен, бирок биз эч качан андай номердеги дипломду берген эмеспиз. Биз айтып атабыз, бул дипломду биз берген эмеспиз деп. Ал жагы уже бул эми кылмыш да. Ал жагы уже кылмышка айланып атпайбы. Ошон үчүн Канткенде биз ушуга бөгөт коебуз деген сурооду беришибиз керек да. Ооба, берейин деп аттым эле. Мен бир өз пикиримди айтып коеюн. Канткенде бөгөт коебуз. Ушул жалган диплом, жок билимге диплом кагаз бергенде. Эгерде бүгүнкү жогорку билим берүү системасы өзгөрбөсө, бул мындан нары дагы жаман жагына кетет. Кантип өзгөрүш керек? Окуткан адам экзамен албаш керек. Бул чет мамлекеттеги эң негизги принциптердин бири. Окуткан университет экзамен албайт. Башка университет алыш керекпи? Улуттук кандайдыр бир орган болот. Азыр мына мектептегилерди ойыртып кылып атпайбызбы? Жогорку билим берүүдө дагы ойыртуу болуш керек. Мен Англиянын системасын абдан жакшы өздөштүрдүм, ушу көп барам, көп кызыгып. Ал жерде андай жок. Баягы сен окутуп, анан кийин экзамен алып, анан кол коюп, сен диплом берген жок ал жерде. Ал жерде улуттук комиссия, ал ким текшерди, каерде текшерди, эмне текшерди, эч ким билбейт. Университет ал маселени чечпейт. Кандай вуздарга кабыл алуу, вуздардан кийин эгерде биз мисалы үчүн мен врач катары, илимдин доктору катары, мен бир убакта кафедранын профессору болуп иштеген киши катарында мен көп ой жүгүртөм да кандай кылсак болот деп. Ошол медакадемия мисалы үчүн өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнөн экзамен албаш керек. Ал бир улуттук кандайдыр бир деңгээлде ойыртуу сыяктуу түзүш керек.
Эгер ошол жерден албай калса, мисалы үчүн 75% талаптарга жооп бербесе, ал диплом берилбейт. Мына ошонун негизинде эле жана сиз айтып аткан жалган дипломдор бар. Бул жерден сиз Бар ошону менен токтойт да. эки башка нерсени айтып атасызбы деп мен ойлоп атам да. Себеби сиз айткан Англияда деле, Америкада деле ар бир университет өзүнүн студенттерине өзү сабак берет, өзү баалайт. Бир да университет жок тыштан баалаганга. Другой вопрос. Кайсы бир, мисалы, мен диплому врачтык бар, особенно медициналык билимде бул абдан распространенный да. Мисалы 7-8 университет врачты даярдап атат, бирок жумушка аларда дипломду берет ар бир университет. Бирок жумушка аларда кандайдыр бир улуттук агенттикпи, ошолор жанагы эле мисалы англис тилинде эле TOEFL'ды берип атпайсызбы? Ар бирибиз окуп атабыз, мектептен англискийди окуду, университеттен окуду да. Бирок бир жумушка кирсең TOEFL'ың барбы деп атабы? Ошо сыяктуу системаны айтып атабы деп атам Ташпулат байке. Ага мен мисалы абдан макулмун. Эгер анда определять этиш керек. Мисалы медиктерде биздин кай жерден бүтүп келбе, сен бир экзаменди беришиң керек, ошондо биз сен чын эле билим алдыңбы жокпу ошону тастыктайбыз деген. Бул деле жакшы система. Өз бир нерсени айтып Жок, сиз башканы айтып атасыз. Сиз өзүңүз окуткан киши оценка койбосун деп атпайсызбы? Жок, ал система деле киргизилген мына. Уже бүткөндөн кийин оценкасын коюш керек. Мен бүткөндөн кийин анда кечиресиз, анда кортунду маселени айтып атам. Күнүмдүктөрүн ал кете берет да. Ал күнүмдүктөрдүн баарыны текшерип Эгерде биз азыр баягы билим берүү реформасы жөнүндө сөзгө кирип кетсек, бул бүтпөгөн тема да. Анан мен баягы талапкер болуп калганда тема менен абдан байланыштуу. Абдан байланыштуу, бирок бүтө албайбыз. Анан мен өзүм депутатка талапкер болгон киши катары эми талапкер болгондон кийин кайсы жаңы өзгөрүүнү, кайсы жаңы ойду элге алып чыгам деген бир көп ой толгоолор болгон. Ошонун бирин гана айтып берейин. Мен айтып аткам. Дипломду Борбор шайлоо комиссиясы сурайт. Дипломду сурайт, башка документтердин баарын сурайт. Бирок ошол дипломду чын эле окуп алганбы, же жөн эле сатып алганбы, же жөн эле бир экиге окуп алганбы, эптеп ошону адамдын билимин анализдеш үчүн мектеп программасына киргизилген ОРТ системасын өзгөртүп туруп, деңгээлине жараша Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында дагы бир комиссияны түзүп, ректорлордон, профессорлордон турган ОРТдан өтүш керек. Мен кандидат болуп атам, мисалы үчүн депутаттыкка дипломум баары бар, ОРТдан өтүп атам. Кирдим дагы кандидат, TOEFL'дан өтүп атам. Ал жерде Кыргызстандын тарыхы, дүйнөлүк тарых, жалпы логика, башкаруу системасы ошонун баардыгынан өтүп атам дагы. Ошол жерде мисалы үчүн 50 балл коюп койдуңар, 50 баллдан өтсө мени кандидат кылып каттайсыңар деген маселени мен айтып аттым, тилин тешилип аттым, бирок киргизе алгам. Калат колбарга эгер билимин текшерип бергиле. Жок, билимин текшерип бер деген Борбор шайлоо комиссиясы текшербейт. Борбор шайлоо комиссиясынын алдына профессорлордон, ректорлордон турган комиссия. Бул резерв кадраттар даярдап атпадыр. Резерв кандидаттарды даярдай берсин 1-2 жыл мурун. Мисалы президентке бараткан адам деле кыргыз тилинен тест өтүп атпайбы? Ошо сыяктуу депутатка бараткан адам жок дегенде эле бир. То есть эми биз баягы дипломдорго бакыр ишенбей калгандын кесепети да бул. Ошондо сүйлөгөндү үйрөтсө, ошол жерде атайын чыгарып алып, эркин сүйлөй аласыңбы депутат болгондо? Сүйлөгөн эле эмес, ал жерде башка билим, башка багыттар боюнча билимди текшере турган суроолор камтылат ал жерде. Мисалы үчүн кеп маданияты, кеп техникасы, жана башка риторика боюнча мен сабактарды берип жүрөм да. Ошол депутатка талапкерлердин өздөрү эле индивидуалдуу да, бул айтпайсың, бирок окутасың, багыт бересиң, ушундай сүйлө депчи. Жекеме жеке. Аны каалаган талапкерлер абдан көп. Ошол талапкерлер менен деле сүйлөшүп калам да, университеттен окутту беле ушуну, тигини белди белесем, эми кирип чыгып окуган эмеспиз да деген эле ачык суроону жоопту берем. Чынарка сүйлөгөн маданияты ал маанилүү, бирок элементарный мындай экономика, элементарный мындай бир мамлекеттин түзүлүшүн түшүнбөй аткандар да болуп атпайбы? Тил маданият ал экинчи, үчүнчү маселе мен үчүн мисалы. Эми адамдын билимсиздигин көрсөтө турган эң биринчи нерсе тили. Жок, эми билимдүү сайрагандар да билебиз. Билимсиз укмуш сайрагандар да бар. Башкача айтканда мындай да, кур чечендер мага башка нерсе
мындай кооптондурат да. Себеби мындай рыночный экономика кандай функционировать этет, бийлик бутактарынын бири-бирине болгон байланышы, милдеттери, баланстары, бул элементарный, конституцияда жазылган. Мыйзам кандай жазылат, кандай кабыл алынат, өкмөттүн функциясы менен акимдин функциясын билбеген депутаттар болгону мени мындай кооптондурат да. Бул эми мейли сүйлөбөгөндү билбесин, мейли чуркак болсун сөзгө. Бирок мындай жанагы нерселерди билиш керек деми. Маселе билим деген мындай да, чынын айтканда мыйзам жазган техникасы кандай? Биринчи кыргыз тилинде жазыш керек, талап боюнча, туура? Анан орусча уктурулуш керек. Туура, ал жагы бар. Мыйзамда ушул талаптар бар. Демек, талапкер болуп бараткан киши биринчи кезекте кыргыз тилин билиш керек деген. Мына да сиз президент жөнүндө айтып кеттиңиз. Жогорку кеңешке депутаттыгына талапкерлер эмнеге кыргыз тилде кирбейт? Мүмкүн. киргизиш керек. Мүмкүн. Азыркы алыс кетпей эле шайлоо мыйзамдагы орус тили менен кыргыз тилинин айырмасын карап көргүлө. Ал жерде мен калп айтпасам бир 50ден чукун мындай шайкер берген жерлер көп да. Ошол эле менен бирок шайлоо өтүп таттакай депутат болуп атышат. Жүздөп кетет го. Эми мен ар жагын айткан жокмун да, бер жагын айтам. Бир жерде запятая үтүр коюлбай калган, бир жерде бирок сөздүн мааниси өзгөрүп кеткен да. Кыргыз тили менен орус тили туура келбейт. Албаганда депутаттарды көрдүк го. Башкасын айтпайлы коелу. Туура. Билим деген ошондон башталат да, мисалы. Билим деген жанагы үтүрдүн коюлушу, маанинин өзгөрүшү, бул чогулуп кайсы маанини берет. Бул сөздүн мааниси эмнени түшүндүрөт. Туура, жөн эле баягы жалпы мына менимче азыркыга чейин карап атсаңыздар, канча жыл болуп депутат болуп отурган биздин депутаттар канча жыл созуптан бери бүгүнкү күндө шайлоо жөнүндө кодексте сүйлөп атат. Бүгүнкү күндө айтат. Бирок бүгүнкү күндө мыйзамдардын түрлөрү бар. Мыйзам, кодекс, конституциялык мыйзам деген бөлүнөрүн баарыбыз билебиз. Бирок ошол эле депутаттар шайлоо кодексине мына бүгүнкү телевизорду кошкула, шайлоо кодексине муну өзгөртүп кийишибиз керек деп өзү сүйлөп аткандын билимдин белгиси. Бул мыйзамдын өзүнүн статусун билбегендиктин белгиси да. Бирок юрфак деген диплом. Мен айта албайм, диплом барбы жокпу, бирок канча жыл созуп болуп аткан депутаттар айтат. 2ден дипломдар бар, 3тен дипломдар бар. Жогорку кеңеш, 80% эле юрфак жогорку бар. кеңеш окуй турган жер эмес. Биз ушул принципти биринчи орунга коюшубуз керек. Жогорку кеңеш келип билим алып, окуп, анан мындай өсөм деген жер эмес бул. Ооба. Жогорку кеңеш өсүп билимдүү болуп жеттим. Элге, мамлекетке кызмат кылам. Кадырын чечем, колумдан келет, акылым жетет, тажрыйбам бар деген адамдар келчү жерге айланыш керек. Аны айландырыш үчүн жанагындай эки сөздүн башын бириктире албаган, тили конституцияга келбеген кишилер кантип келиш керек? Себеби конституцияда бардыгы укуктуу деп жазылган дегендей маселе айтылып атпайбы? Жок. Бул жер специфический. Өтө Ар бир кесиптин мыктылары. жер. Бул жерге даярдык менен жанагы мен айткандай жеткен кишилерди тандап алып келе турган жер. Элге койсоң көрүп атпайбызбы кандайлар келишин? Ошондуктан фильтр болуш керек. Биз эгер жогорку кеңештин деңгээлин көтөрөбүз десек, саясий кызматта отурган башка чиновниктердин деңгээлин көтөрөбүз десек, биз атайын мыйзам кабыл алышыбыз керек. Конституцияга буга жол берет. Конституция жол берет буга. Ошондуктан өзүбүз жакшы иштебей атабыз. Бүгүн президент, мен мына официалдуу түрдө сунуштайт элем. Президенттин аппараты, өкмөт ошондой мыйзамдын долбоорун бүгүн сунушташ керектен кабыл алыш керек. Ошонун негизинде тосмо коюлат. Жанагы байлар, билими жетишсиздер, деңгээли төмөндөр автоматтык түрдө ошол мыйзамдын негизинде ыргалат. Болду.
Бизде азыр эми бул калбыр бар го. Бирок сразу суроту болот да, көрөсүз ушу неметсе. Суроту Ошол комиссияны ким түзөт болду экен? Ага ким кирет болду экен? Комиссия эмес. Жок, мыйзам деп Сөз көтөрүп кетпедикпи биз? Кандайдыр бир механизм ойлоп табыш керек, эгизи мен тапшыра турган деп. Компьютердик тестирование керек. керек. Компьютердик Мен ошону Мына кандидат болгон. Адам катышпаш керек. кандидат Отуруш болордун керек. алдында сен ошондой жок. электен өт дагы, анан кандидат болуп бара бер. Анан акчаң болсо эми ел сураса бере берет. Партиянын лидерлери буга чейин бул шайлоолорго чейин канча акчаң бар деп сурашчы. Кийинки шайлоолордо канча акчаң бар дегенге плюс канча голосуң бар деген суроо. Көп жыл кызмат кылган кишилерден партиялык лидер деген Кыргызстанда жок. И партияда жок. Мен каерге барсаңар, мен талкууга катышканга даяр. Жок, мисалы келтирип Мына айтып мен ошол партияда жүргөн кишилердин, партиянын лидерлеринин бири катарында мен силерге айтайын. Партия Кыргызстанда бүгүн жок. болгондо эмес да. И болгондо эмес. Ошондуктан бул өтө башка маселе. Жок, аталыш боюнча айтып атабыз да. Аталыш эмес, мен негизги сөздүн маанисин да айтып атам. Биз такыр башка темага өтүп Бүгүнкү Жок, шарттар бирок бүгүнкү тема менен бул байланыштуу. депутаттардын иргеп келүүчү бир эле жолу калды. Шайлоо укугун милдеттүү кылыш керек Кыргызстанда. Бир эле. Себеби баарыбыз добуш сатып алганга өтүп кеттик. Мына 20%, 10% менен шайланып келип атат. Жалпы шайласаң. Бүгүнкү күндө бир этап балким 2 созуппу, 1 созуппу милдеттүү шайлоо укугун кириш керек. Милдеттүү түрдө шайлоо. Штраф салыш. Анткени жанагы мейли бир округ болобу 100 000 кишини сатып алган киши чыкпайт добушту. Жанагындай шектүү болгондон кийин сатып алганга да барбайт эч ким. Анча акчаны чачып анан талада калганга да эч ким барбайт жол. Ошол себептен балким азыр айла кетти. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, ким көп акча жумшаса ошол кандидат болуп келип атат. Айырмасы жок, билими барбы жокпу, иши тажрыйбасы барбы жокпу. Ошол себептен милдеттүү түрдө азыр бир созупту кое беришибиз керек. Биздин жарандар милдеттүү түрдө шайлоо укугуна ээ болуш керек. Биринчиден биз өзүбүздүн жанагы айтып аткан биз болжолдоп айтып атпайбызбы? Миллион сыртта жүрөт, миллион ичте жүрөт деп. Ошол тастыкталат. Канча киши Кыргызстанда бар экени. Экинчи жагы жанагы добуш сатып алуунун кичине кыскартылат. Анткени чөнтө канча калың болгондо дагы жанагындай тобокелчиликке барбайт эч ким. Анда онлайн добуш берүүнү киришиш керек. Онлайн дем өтө бизге жараша элек азыр. Биз Кыргызстанга онлайнга келелек азыр. Жок дегенде милдеттүү түрдө партияда жүргөн башкача кандай кандай да милдеттүү түрдө добуш берсеңиз сиз бар добуш беришиңиз керек. Бирөөнө. Эми акча бергенине бересизби, же акылдысына бересизби, ал сиздин укугуңуз. Ал үчүн 12 саат эмес, 3 күн бериш керек шайлоого. Эмнеге? Мына мен Англияны айтып коеюн. 3 күн ал жер. Жок, бизде бир күндө бүтөт деп эсептеп атпайбы жанагы бар. Жок. Деңгээлди эсептөө. Биздики Москвадагы жана башка жерде эле мисалы үчүн тиги метродон бул метрого барбайм деп онлайн добуш берүүгө баары келебиз. Көрөсүңөр. кийинчерээк келиш керек экен. Ушундай көрсөтүлдү мисалы үчүн. Эми мисалы Россияда жүргөн фактически мына килтеген 1 миллион деп жүрөсүң, ошол жакта канча катышты? 30 000 катыштыбы чет өлкөдөн? Ашып кетсе. А 1 миллион жүрөт. Значит, мисалы мен бир Сахалинде жүрсөм, мисалы менде анда мага укук бергиле да, мен интернет аркылуу мындай какой-то бир защита кылып, өздүгүмдү аныктаган кыртыксыз бир туура форманы табышыбыз керекпи дейм да. Жана электрондук подпись деген чыгып атат. Мүмкүн барабыз ушуга. Антпесе Акылбек мырза айткандай, анда биздики анда физически келип неме менен милдеттүү кылсаң, анда ал айтат, айланып кетейин, акчам жок дейт. Акчам жок келип кеткенге. Чыгып кеткендердин Кыргызстанда жоктордукун чечсе болот мыйзам менен. Жок, ошону айтам. Алар келбей эле койсун. Ал кеткен кетиши кетти да. Алардын экинен паспорту бар. Граждан да биз. Жок, билип атам, бирок кандайдыр. Жок, ал мындай болот атпайбы, Акылбек, мындай болот атпайбы? Мисалы Бишкекте жүрүшөт, бүт 7 дубандар, Менин пропискам ат башта же ноокатта, Мен ошол күнү мени айтып атпайсыздарбы? Ушу ноокатка барып, ат башына барып добуш бербесең, сени штраф кылабыз деп. Туурабы? То есть милдеттенүү деген ошо да. Ал мүмкүн керек, бирок ошонун чечүүсүн жана онлайн менен чечсек болот да. Мен кай жерде жүрбөсөм дагы, мен укугум бар. Бирок мага мүмкүнчүлүк бергиле, мен онлайн добуш берейин.
Мен мисалы өзүм билем. Азыр жаңы бир механизм алып келишти бир бизнесмен балдар. Жанакы телефондон эдинсе саласың го, ошондой эле машина алып келишти. Ошол жерде маселен кайсыл округтан кандай сүрөтүнөн бери чыгып шайлоочу. Ошондо эме добуш бергендер бар экен. Машина. Алыска барбай эле мына Эстонияда. 10 жылда келген. Эстонияда акыркы шайлоодо 40% адам шайлоочулар 40% онлайн добуш беришти. 40%. Башкача айтканда, андай механизмдер, санарип мүмкүнчүлүктөрү, атайын платформа, программалар толтура. Маселе, биз ошону мунун кесепеттери кандай болот? Кандай рисктер бар, кандай плюстар бар, ошону анализ жасап чыгыш. Мен жана сиздердин мыйзам чыгарыш керек, чектөө коюш керек, же болбосо жана ойыртуу коюш керек дегенде деп атпайбызбы? Анын баардыгынын жыртык тешиктери баары бир бар да. Баары бир бар. Андан көрө биз жалпы Кыргызстандын элдин эмес билимдүүлүгүн, саясий билимдүүлүгүн дагы биз жогорулатышыбыз керек экен. Мына мисалга мурдакы депутаттарды мыктыларын эл тандап берген чындыгында. Туурабы? Ар 5 жыл сайын начар парламент келет да. Эмнеге? Эшегине жараша тушагы дегендей эле. Эгерде биз жалпы элге болгон билимди өзгөрткөн болсок, мектеп, университет жакшы мыкты билим берген болсо, ошондо бүгүнкүдөй депутаттар чыкпайт эле. Мыкты сүйлөгөнү да билген, улуттук баалуулукту да билген, мекенчиликти да билген мыкты атуулдар чыгат эле да. Биз бүгүн билим саясатын таптакыр тебелеп койгонбуз. 30 жылдын ичинде жанакындай коррупциялык элементтер басып кеткен. Туурабы? Каалаганы барып туруп дипломду алып иштей берген. Менин оюмча, ушул жерде маселенин баардыгы. Албетте билим деңгээли дагы таасирин тийгизип атат. Бирок жалгыз эле билим системасы начарлаганы үчүн депутаттар начар болуп калып атат дегенден мен мисалы колдой албайм. Бул бир элемент. Ал жерде бул комплекстүү маселе. Бул жерде жанагы добуш сатып алуу, ал билимге жараша эмес. Туурабы? Просто эле физический мүмкүнчүлүгү бар. Башкача айтканда, анан жанагы квоталар кетип атат, гендерный квота кетип атат. Башка маселе, бул дагы ойлончу маселе, туурабы? Ушул сыяктуу. Анан эми дагы еще преференциальный болгондо мисалы аны биз ойлогонбуз. Эми преференциальный мен ушуну киргизип атканда эле айткам. Преференциальный сатып алууну жойбойт, тескерисинче көбөйтөт. Мисалы мен биз ишенип алып бардык го. Жок, Адна-Мандатныйдан бир эле райондун элин сатып алып, мүмкүнчүлүгүң келсе өзүңдүн урук тууганыңды, классташтарыңды. Преференциальныйда бүт Кыргызстан боюнча сатып алганга мүмкүнчүлүк болбоду. А жерде кудалар кошулду, курсташтар кошулду, аяштар кошулду, өкүл балдар кошулду, баардык региондо жүргөн. Башкача айтканда, бул мыйзам жагы дагы эске алыш керек, туура. Ооба. Азыр айтып аткан маселең бул Кыргыз элинин эмес, башка элден деле менталитети ошондой. Бирок честныйраак болду. Преференциальный баары преференциальный болду, бирок мына гендерный квота менен эмне болду? 10 000, 5 000 добуш алган эркек өтпөй, 800 болот. 400 добуш алгандар аз отур. Эми мен түшүнөм, бул саясат, аялдарды койдош керек. Бирок калыспы ушул. Мындай. Өзүңүз ушул суроого жооп берсеңиз, мисалы сиз квотаны айтып кеттиңиз. Бирдин конституцияда атасыз, конституцияга баштык атасыз. Конституцияда эмне жазылып турат? Аял эркек тең укуктуу деген бар, Мына эртең күнү конституциялык сотко 1,5 кайрылса, биздин убакыт бүтүп калыптыр. Ушул ченемди эмне деп табат деп ойлойсуз? Кыскача. Урматтуу. Эгер мынакей түбү ушунда, эгер конституциялык сот ушуну конституцияга туура келбейт деп тапса, азыркы жогорку кеңештин статусу күнөм жаратып калат. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз диплом, жалпы билим деңгээлиндеги дипломдун маани маңызын айта алды дегенде биз жогорку кеңештен чыкпадык да. Демек бул тема чоң тема экен деп ойлоп атам. Маселе аябай көп экен. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, урматтуу элим. Биз ар дайым мамлекетти бекем сактап калыш үчүн демек билимдүү болушубуз керек экен. Билимдүү болуш үчүн жана кагаз деген дипломду дагы мыктап алганга үйрөнөлүчү. Ошондо биз эртеңки келечекте көрө билебиз, мыкты парламентти да шайлай алабыз деген ойдомун. Кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.